Саламатсыздарбы? Мен сиздерди кайрадан экран аркылуу көргөмдөн дагы кубанычтамын. Аябай кубанычтамын. Сиздерде албетте өсүү өзгөрүү жылыш болуп атат. Себеби бул да биз көп окуучуларды, студенттерди окутуп, албетте 4-5 сабактардан кийин окуучулардын өзүнө болгон ишеним, жылыш бир топ мыкты болгон үчүн аларда каалоо дагы, жылыш дагы жакшы болот. Ал эми сиздер менен биз өткөн темаларды бир катары кайталай кетели. Эсиңде болсо биз эмне кылганбыз? Биринчи I, we, they, he, she, it ушуну өткөнбүз. Андан to do, I work, do I work, I don't work. Ушуну өткөнбүз. Андан кийин me, him, her, when, me, him, her дегендер өткөнбүз. Андан кийин why, how, when, what, where дегендер өттүк. Андан кийин I live in Osh, I go to Osh, I come from Osh деген ушуну өттүк. Андан кийин биз үйрөндүк don't you work, doesn't she work, didn't you work деген үйрөндүк. Андан кийин убакыттын элементтерин өттүк. Yesterday, today, tomorrow, today, tomorrow ушул сыяктуу. Андан кийин quarter past, AM, PM, анан жөнүнө айтылган үйрөндүк. Анан акыркы сабакта биздин акыркы сабакта эсиңизде болсо биз бул таблицаны үйрөнгөнбүз. Бул таблица боюнча сен иштейсиң, сен уктайсың ошондойбу, алар келишет ошондойбу деген теманы өткөнбүз. Мисалы үчүн, мен иштейм ошондойбу деген I work, don't I, ал кыз иштейт, she works, doesn't she, биз кийин келебиз, we will come, won't we, сен мурда жазгансың, ошондойбу, you did work, didn't you, you did write, или you wrote, didn't you деген ушул сыяктуу. Сен уктайсың ошондойбу, алар келишет ошондойбу дегендерди үйрөндүк. Андан сырткары биз үйрөнгөндөрүбүз туура эмес этиштерди кошо үйрөнүп кетебиз. Андан кийинкиси биз ар бир сабактын акырына аңысына которуңуз деген көнүгүүлөрдү которуп кетип бара жатабыз. Жана да грамматикабызды бир катар бышыктап кетип атабыз. Ал эми биздин эсиңизде болсо биз to do этишин өткөнбүз. To do боюнча эсиңизде болсо биз жанагыдай эле таблицаны өткөнбүз, туурабы? Мисалы үчүн мен иштейм деген I work, иштеймби деген do I work, мен иштебейм деген I don't work, мен кийин иштейм I will work, мен кийин иштеймби will I work, мен кийин иштебейм I will not work. Мен мурда иштегенмин I worked, мен мурда иштегенмби did I work, мен мурда иштеген эмесмин I didn't work. Ушинтип өттү керек. Эми биздин бүгүнкү өтө турган темабыз эмне болот? Бүгүнкү өтө турган темабыз бул биздин өтө турган темабыз to have деген эрежени өтөбүз. To have. To have деген бул бар болбой. Сиздин жашооңуздагы, мисалы үчүн, менин акчам бар, менин китебим бар, сенин ручкаң барбы? Алардын үйү жок. Бизде кийин чоң курулуштар болот, же алардын мурда көп акчасы бар эле, же сенин мурда китебиң барбы эле десе, ооба бар эле же жок эле. Эртең сенин бош убактың барбы десе, ооба бар болот же жок болот. Ушул сыяктуу. Сүйлөп аткан сөзүңүздө, ойлонуп аткан оюңузда, жазып аткан жазыңызда бар, менде бар. Сизге бир нерсе тиешелүү боло турган болсо, сизге гана эмес, I, we, you, they, he, she, itке бир нерсе тиешелүү болсо, ошолорго бар боло турган болсо, анда биз муну to have бар болуу эрежесинен үйрөнөбүз. Эми караңыз. Биз эсиңизде болсо бир Асанды жакшы таанысаңыз, Асанбек Мырзабекти оңой эле тааныйсыз деп өткөндүр эсиңиздеби? Ал эми to do бул Асан, ал эми to have бул Асанбек болот. Эми караңыз, to do да I, we, they work дейт элек, туурабы? Эми сиз ошодогу work'тун ордуна эле have-ті коюп коесуз, work'тун ордуна. Work'тун ордуна have-ті коюп коесуз. Ал эми works-тун ордуна has-ді коюп коесуз. Ал эми өткөн чакта I worked дейт элек го, туурабы? Сиз I worked дебейсиз, анын ордуна I had дейсиз. Болду? Бул to have болуп калат. Ошол эле to do'нун формуласы болгону сиз work'тун ордуна have-ті коюп кете бересиз. Ал эми бир жерде могул жерде I will not work эле го. Эми биз ушул жерде бир өзгөчөлүк кылабыз дагы. I will not have дебейбиз. I will have not деп айтабыз. Демек өзгөчөлүк бир гана work'тун ордуна have келди, бул has келди, өткөн чагында had болду. Калганы work'тун ордуна have-ті коюп кете беребиз. Мисалы үчүн, менин ручкам бар десе эмне айтканбыз? I have a pen. Менин ручкам бар. Ал эми менин ручкам барбы дей турган болсок эмне болот экен? Do I have? Азамат, do I have? Ал эми
мен ручкам жоқ деген не болот экен? I don't have. Себебин I don't work эле эмне болуп калды? I don't have болуп калды. Эми I will work эле эмне болот? I will have. Азаматсыз. Will I work эле эмне болот экен? Will I have. Will I have. Ал эми бул не болду? I won't work эле, бирок бул жерде I will have not деп өзгөчөлүк кылабыз. Бир гана ушул жерде өзгөчөлүк бар. Ал эми I worked эле эмне болуп калды? I had болду. Суроо бергенде did I work эле бол? Эми did I have. Ал эми I didn't work эле эмне болуп калды? I didn't have. Көрдүңүзбү? Эми he, she, it, has суроо бергенде does he work эле эмне болуп калат экен? Does he have? Ал эми he doesn't work эле эмне болуп калды? He doesn't have. Көрдүңүзбү? Демек, сиз to do дагы I work, I don't work ордуна work ордуна have коюп экенсиз, works ордуна has'ди коюп коет экенсиз. Ошондо, мисалы үчүн, сенин китебиң бар. Кандай болот? You have a book. Сенин китебиң барбы? Do you have a book? Сенин китебиң жок. You don't have a book. Сенде кийин китеп болот. You will have a book. Сенде кийин китеп болобу? Will you have a book? Сенин кийин китебиң болбойт. You will have not a book. Сенин мурда китебиң бар эле. You had a book. Сен мурда китебиң бар беле? Did you have a book? Сен мурда китебиң жок эле. You didn't have a book. Көрдүңүзбү? Ал эми he has a dog деле, анын ити бар. Эми анын ити барбы? Кандай болот? Does he have a dog? Does he have a dog? Анын китеби жок. He doesn't have a dog. Көрдүңүзбү? Жеп жеңил. Оп, оңой. Не кыласыз? Эгер to-дуну биле турган болсоңуз, to have бул тема деле эмес. To-дуну канчалык жакшы билсеңиз, work ордуна have-ди, works ордуна has-ди коюп кеткенсиз. Келер чагында I will have деген өзгөчөлүк болот экен, өткөн чагында had болуп өзгөчөлүк болот экен, калган жеринде work ордуна have-ди коюп кете берет. Болгону бул менин акчам бар, машинам бар, китебим бар. Менде бар болуп калат экен. Ал эсиңизде болсо, биз to-дуда I work to you in office in the room today at 5 o'clock with my mobile under the lamp between wall деп өттүк элек го. Эми бунда дагы биринчи эс келет, анан этиши келет, анан этиштин багыты, анан местасы убактысы дегенде эле мында дагы эмне дейсиз? I have, I эси, have этиши. Эми эмнеңиз бар багыты? I have a pen. Ручкаңыз бар. Каякта? I have a pen in office in the room today at 5 o'clock under the lamp between wall in front of board деп кете бересиз. Ошодо эле to-дуда кандай болсо, эси, этиши, багыты, местасы, убактысы кандай болгон болсо, бул to have-де дагы бардыгы ошондой. Эми караңыз, мен иштейм эле? I work. Иштейми деген кандай эле? Do I work. Эми мен ручкам бар, эмне болду? I have a pen. Ручкам барбы? Do I have a pen? Ал эми мен эмне үчүн иштейм кандай эле? Why do I work эле? Эми эмне үчүн менин ручкам бар? Why do I have a pen? Эмне үчүн ал кыздын ручкасы бар? Why does she have a pen? Эмне үчүн сенде кийин машина болот? Why will you have a pen? Эмне үчүн сенде мурда машина бар эле? Why did you have a pen? Кайда сенин китебиң бар? Where do you have a pen? Демек, why, how, when, what деген тактоочу суроолор бул эң алдына келет эле го, турбу? To-дуда кандай болсо, мында дагы ошондой. Why, how, when, what бүт бардыгы will, do, does, did'тин алдына келет. Bundan кийинки өтө турган бүт бардык темалардын бардыгында логикасы суроонун алдына why, how, when, what бардыгы келе берет. Ал эми мен иштейм деген I work эле. Иштеймби деген do I work эле. Ал эми иштебеймби деген don't I work эле, турбу? Эми мен ручкам бар, I have a pen. Ручкам барбы? Do I have a pen? Ручкам жокпу? Don't I have a pen? Эмне үчүн ручкам жок? Why don't I have a pen? Көрдүңүзбү? To-дудагы эреже бүт бардыгы бул ушуда колдонулат. Түшүндүңүзбү? Жакшы. Ал эмесе сиздерге эми биз туура эмес этишти күндөн күнгө көбөйтүп бара беребиз. Эсиңизде болсо буга чейинки туура эмес этиштердин биринчи бетин 54-чү беттеги туура эмес этиштерди ассоциация кылып бергенбиз. Сиздер анын экинчи, үчүнчү катарларын кошумча жаттап атасыздар, турбу? Эми
56 беттеги китеп, бул китептеги 56 бетти ачсаңыздар, ошодогу туура эмес этиштерди ассоциация кылабыз. Эми мында give деген сөз бар эле, туурабы? Give деген бул берүү деген сөз. Жана айтпадыкпы? Forgive, төрттү берсең кечирем деген give, ушул give. Give эмне экен? Демек берүү. Ал эми have деген бул барбы? Мен акчам бар, үйүм бар, машинам бар. Эми сиз to have деп азыр эле бар болуу. Демек ушул to have, ушул have. Демек have бар болуу. Андан кийин hear деген бул угуу деген сөз. Мен бир нерсени угам, мен сени угам, мен бир маалыматты угам дейсиз го. Ошол сыяктуу hear угуу. Эми кулак деген ия да. Эми ушуга хны кошуп коет экенбиз. Ошону эмне болуп калат экен? Кулак менен угуу болуп калат экен да. Ия угуу, ал эми hear, ия кулак, hear угуу. Демек кулак менен угуу ассоциация кылып атабыз. Андан кийин hide деген бул жашырууну. Элестетиңиз да, сиз талада уй багып жүрдүңүз эле да, мал багып жүрдүңүз эле. Багып жүрсөңүз, түш болуп калды. Уйлар суу сады деп анан барып суу карып коеюн деп айдасаңыз, бир уй барат дагы көлөкөгө жашырынып алат. Анан сиз эмне кыласыз? Кашка кайт дейсиз. Кайт, жашырынмай кайт. Не болду? Кайт деген сөз сизге hide дегенге ассоциация кылып берди. Андан кийин hit деген бул уруу же тебүү. Футболду топту теп дейбиз го, ошол hit болот. Эми hit барат деген билесиздер, туурабы? Эми hit баратта айталы, Атабеков бирөөнү бир тепти. Не болду? Hit барат депти. Демек hit тебүү, hit баратта тебүү. Жаттаңыз, а? Андан кийин hold деген бул кармоо, бир нерсени кармап туруу. Эми суук деген эмне дейт аңызчы? Cold дейт, туурабы? Cold. Эми элестетиңиз, сиз кышта чыктыңыз, офистен чыктыңыз да, остановкада турасыз. Cold'то сумкаңызды hold кылып маршрутка өтүп турасыз. Демек cold суук, hold кармоо. Суукта hold кылат экенсиз. Cold'ту hold кылат экенсиз. Анан hurt деген бул оорутуу. Көңүл оорутуу, жүрөк оорутуу, бир жерде тиштеп алса да, чымчып алса да ушул hurt болот. Эми мынаны кадимкидей окусаңыз, кээ биркилер курт деп окуйт, туурабы? Эми курт чагып алса эмне болот? Курт чагып алса денеңиз ооруйт. Сизге зыян келет. Демек курт жакса hurt болот экен. Курт жакса hurt болот экен ошондо. Жаттадык, а? Андан кийин keep деген кармоо деген сөз. Эми билесиздер, Кытайдан чоң таңгакталып киптер келет. Ошон чоң таңгакталганды кип деп коет. Эми Кытайдан кип болуп келет экен дагы, кара сууда же дордойдо сакталат экен дагы, анан таратылат экен. Не болот экен? Кип келет экен, сакталат экен, анан таратылат экен. Кип, сактоо. Анан know деген бул билүү деген сөз. Эми сиз айтты да, сен англисче билбейсиңби десем не дейсиз? No, I know дейсиз. Жок, мен билем дейсиз. Жок деген не? No. Ал эми билем деген не? No. Ол окшош экен, бирок no, I know деген мен билем деген экен. Не? Жок, мен билем дейт экенсиз. Анан lay деген бул бир нерсени жабуу жана коюу деген маанасы бар. Эми сиз Lay's деген чипсилерди билесиз, туурабы? Lay's чипсилери эмне болот? Lay's чипсилери фирмадан келгенден кийин магазиндерге таратылат, туурабы? Анан кийин магазинге таратылып, ал полкаларына коюлат. Коюлгандан кийин магазин жабылганда, магазин кеч киргенде эмне болот? Магазин жабылат, анан кийин келет. Демек, Lay's чипсилери коюлат экен, сатылып бүткөндөн кийин жабылат экен. Демек, lay. Андан кийинки сөз learn деген бул үйрөнүү. Биз бир нерсени үйрөнгөндө эмнеден баштап үйрөнөбүз? Нөлдөн баштап үйрөнөбүз. Learn үйрөнүү. Бир нерсени үйрөнгөндө биз нөлдөн баштап үйрөнгөнбүз. Андан кийин leave деген бул таштап кетүү деген сөз. Таштап кетүү. Мисалы үчүн, сиз 5-этаждан лифтке чыктыңыз. Чыктыңыз дагы 1-этажга келип, лифттен эми чыксаңыз, лифт не алат? Сизди таштап кетет. Лифт таштап кетет экен, лифт дагы таштап кетет экен. Жаттадыңыз, а? Кийинки сөз. Let деген бул уруксат берүү деген сөз. Бир кыз 18 жаштагы кыз экен да.
ата энесине айтат экен, ата апа мен жакында турмушка чыгам десе, атасы айтат экен, жок, сен азыр жашсың. Качан 20га чыкканда гана 20 летке чык, ара мен сага уруксат берем дейт экен. Лет 20 лет. Лет уруксат берем. Демек 20 летке чыкканда уруксат берет экен. Ана ise lie деген бул жалган айтуу, жатуу деген сөз. Бир кичинекей бала ылайда ойноп отурат экен да. Ойноп отургандан кийин тайып кетип жатып калат экен. Ылайга жатып калат экен. Жатып калса, апасы келип, "Не болду? Эмне ылайга жатып калдың?" десе, "Оны мени түрттү" деп жалган айтат экен. Ылайга жатып калып, жалган айтат экен. Ылай, жалган айтуу, жатуу. Шын жаттадыңыздар, эмне кылат? Бир катар эмнеге ассоциация кылганыңызды бышыктап кетели. Give деген берүү. Жана forgive 4-тү бер деген үчтөн келип чыкты. Have деген мына биз өткөн тема. To have бул чүй have'ден келип чыгып тур. Hear деген угу кулак ия болду, а hear кулак менен угу болду. Hide деген бул кайтеле кайт деп малды кайтарбадыкпы? Жашырынбай кайт дедик. Hit барат да эмне кылды? Тепта ассоциация кылдык. Cold суукта hold кылдык, кармадык. Ал эми hurt курт жакса ооруйт да, зыян келет. Ал эми keep Кытайдан келет, таратылат, сактылат, карасы дордойду, анан таратылат. No, эмне кылат? Билем. Жок, мен билем дедик. Ал lay жабуу, анан кийин коюу деген, Lays чипсилери деп ассоциация кылдык. Learn биз бир нерсени үйрөнгөндө нөлдөн баштап үйрөнөбүз дедик. Ал эми live эмне кылат? Leave 5-нитардан чыгат дагы 1-нитар келгенде таштап кетет. Let 20 жашка чыкканда уруксат берем. 20 летке чыкканда уруксат берем дедик. Lie жатып калып, жалган айтуу, жатуу. Демек, биз үйрөнгөн туура меселчтер ушул болду. Сиздер ушун 2-3 катарларын батыраак өздөштүрүңүздөр, аракет кылыңыздар. Ал эми биздин бүгүнкү өткөн темаларыбыз, биз to have деген теманы өттүк. To have бул бир нерсе, акчам бар, үйүм бар, машинам бар, анын бунун бар дегенде үйрөнүпбүз. Сизде азыр болсо, кийин боло турган болсо, жана дагы мурда бар болгон болсо, ушул to have эрежесин үйрөндүк. Бул to have'те work'тун ордуна have коюп эткенбиз, works'тун ордуна has коюп эткенбиз. Келер чагында I will haven't деп өзгөчөлүк болот экен. Will not have десеңиз да болот, бирок көбүнчө will haven't деп колдонот. А өткөн чак had экен. Ал эми to'ду да эреже кандай болсо, эси келет, этиши, багыты, место, убактысы кандай боло турган болсо, to have дагы куттум эле ошондой экен. Кандай болсо ошондой экен. Ал эми биз туура меселчтерди үйрөндүк. Демек, биз буга чейин үйрөнгөндөрүбүздүн арасына кошулду to have эрежеси. Эми сиз ошол to have темасын өткөндөн кийинки ошон to have'ден аркасында эле ар бир теманын акырында 7ден сүйлөм бар. I, we, they, he, she'тке. Ошону сиз 63 сүйлөмдү чакка айлантып жазып келесиз. Андан кийин текшертесиз. Ал эми эртеңки күнгө сизге тапшырма өтүлгөн грамматиканын бүт бардыгын кайталайсыз. Ал эми to have дагы сиз түдүнү кандай кайталаган болсо ошентип жаттайсыз. Мисалы үчүн I work, do I work, I don't work дедиңиз эле. Эми I have, do I have, I don't have, I will have, will I have, I will haven't, I had, did I have, I didn't have. Анан you have, анан we have, анан they have, анан he has, анан she has, it has деп туруп күнүнө 4-5 жолу кайталап автоматизмге жеткиресиз дагы. Грамматиканы буга чейинкиси бүт барын кайталаңыз. Кайталаганда ручка менен, барак менен белеңиз. Муну жаттаны, муну билет экен, муну билбейт экен деп туруп кайталаңыз. Андан кийин грамматиканын бүт барын кайталадыңыз. Туура меселчтердин 2-3 катарын кошо жаттадыңыз. Аңыз ушунун to have-те, китепте to have-тен кийинки темада кантип чактарга айланта турган сөздөр бар. Аны чактарга айлантыңыз, жана да аңгысында которуңуз. Андан сырткары эртеңки күнгө тапшырма сиздерде кийин эмне болот? Менде кийин машина болот, же мындай акчам болот, мындай болот деген. Келечекте сизде эмне бар болот? Жана дагы сиз ошону эмне кыласыз? Демек, буга чейин өтүлгөн to-do эрежесин колдонуп, to have-ты өкөнү кошо колдонуп, келечекте сизде эмне болот, бар болот, эмнеңиз бар болот, жана сиз аны кандай колдоносуз? Ошого топик жазып келип, аны карабай айтып бересиз. Топик жазган эң жеңил жолу кыргызча же орусча жазып алыңыз. Андан кийин билбеген сөзүңүздөрдүн котормосу үстүнө которуп жазып алып, переводчиктен которуп алып туруп, анан ошону эси, этиши, багыты деп туруп
азыркы биз үйрөнгөн формулага салып жазсаңыз, бул эң жеңил болот, оңой болот, жөнөкөй болот. Ал эмесе кийинки сабакта ушул өтүлгөн темалардын бүт баарын бир катар мугалимиңиз сурайт, бышыктайсыз, андан кийин буюрса жаңы сабак өтөсүз. Сизде күндөн күнгө өзгөрүү болот, жылыш болот, болгону сиздин максатыңыз. Сизге эч ким эч нерсе бере албайт, болгону сиздин алдыга жылдыра турган нерсе, алдыга төтө турган нерсе бул сиздин максатыңыз. Максатыңыз күндө окуганды, максатыңызга карай умтулганды унутпаңыз. Албетте максат берсеңиз, сиз максатыңызга жетесиз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.